Мындан 1 жыл 4 ай мурда каза болгон Абдужаппар Нурматовдун үй бүлөсү бүгүнкү күнгө чейин анын өлүмүнө кимдин катыштыгы бар экендигин таппай келишет. 80 жаштагы Апал Нурматова бактылуу карылыктын ордуна баласынын өлүмү үчүн адилеттүүлүк издеп, күн өткөрүп жаткандыгын айтууда. Ушул күндөгү болгон окуяны төмөнкүчө айтып берди. Мана үйдө мыналар кармалап жаткан экен. Карасам бала бейрахвал. Turдum da eşke çıkan eti oturup aldım. Oturdum. Niye oldu kanından bilmeyim. Oturuverdim. Benim bitti Çıngız degen bala. Ol eşke cugurdum. Maniyaka cugurdum. Maniyaka cuguraverdi. Tazele turbay. Ahır aytım uy bala dedim. Özü tagi nime oldu desem aytı. Ekte bala dedi. Vurup kaçıp gitti dedi. 2014-жылдын 22 октябрында кечки саат 19 чамасында Абдужаппар Нурматов мына ушул дүкөнчөнүн жанында эс үчүн жоготкон. Аны алып барган 3 баланын айтуусунда Абдужаппар Нурматовду 2 бала башына уруп качып кеткендиги туурасында көрсөтмө беришкен. Бирок дүкөндүн сатуучусунун айтымында ал жерде эч кандай окуя болгон эмес. Мындан сырткары 2 адамдан башка жакын арада күбөлөр да жок болгон. Ишке чыгарып коюшту, ишке чыгып кетти. Ишке чыккандан кийин мен кайра эле магазинге кирип кеткенмин. Магазинде өз ишим менен отурдум. Өтө эч кандай мен окуяны көргөнүм жок, эч нерсени билбеймин. Көчөгө чыгып өдөөгө карап басты, мен кайра эле магазинге кирип кеткенмин. Башка мен эч нерсени билбеймин. Эшикте эч ким жок эди. Экөөнү чыкты, бирок эч ким жок эди. Башка мындай пайкай бергеним жок, башка көчөдө эч ким жок эди. Андан кийин эч ким магазинге кирген жок. Эч ким келген жок магазинге, өзүм ишим менен өзүм отурдум. Окуя болгондон кийин 8 күн ооруканада жаткан Абдужаппар Нурматов эсине келбей каза болгон. Андан соң соттук экспертиза дайындалып, башынан алган жарааттан улам каза болгондугу аныкталган. Биз скорый чакырдык, скорыйга баягы 2 бала салышып берди, кийин аял кошо кетти. Эртеси анан мен больницага барсам, ошо боюнча көзүн ачкан жок, ошо боюнча кетти. Ошондо врачтарам айткан, бардыгы эле айткан, буну деди операцияда баягы тупой предмет менен урулган деп айткан. Аталган факты боюнча 2014-жылдын 31 октябрында шаардык ички иштер бөлүмү тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 104-беренесинин 4-бөлүмү боюнча кылмыш иши козголгон. Бирок кылмыш жоопкерчилигине тартылуучу адам аныкталбагандыктан бир нече жолу кылмыш иши өндүрүштөн убактылуу токтотулган. 1 жылдан ашып калса да жыйынтык чыкпагандан наразы болгон Саитбөө Нурматов арыз менен барбаган жери калбагандыгын айтууда. Каза болгондугу боюнча судмед экспертизабыз бар биздин. Судмед экспертизада киши колду болуп тастыкталган. Ошондон бери биз арызданып келатабыз. Эч Баткен областы менен Кызылкыя шаарынын прокуратурасынан, милицияларынан эч результат жок бизге. Жогорку кеңешке бардым, Индира Жолдубаевнага арыз бердим, Мелис Турганбаевга арыз бердим. Депутаттардын көбүгө кайрылып, арыз менен кайрылып келдим. Мага эч результат болбой жатат. Бул иш боюнча Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы жана облустук прокуратура облустук ички иштер башкармалыгына бир нече жолу көрсөтмөлөрдү берип, 2016-жылдын 28 январында кылмыш ишти ачуу максатында облустук ички иштер башкармалыгынын тергөө бөлүмүнө жиберилген. Тергөө бөлүмү тарабынан кылмыш иш боюнча окуянын кырдаалын аныктоо үчүн тергөө экспертменти жүргүзүлгөн. Облустук прокуратуранын билдирүүсүнө таянсак, азыркы учурда кылмыш бетин ачуу боюнча бардык чаралар көрүлүп жатат. Бирок кылмыш иши боюнча кандай чаралар көрүлүп жаткандыгы тууралуу облустук ички иштер башкармалыгы тарабынан интервью алууга мүмкүнчүлүк болбоду. Нургазы Жайнаков, Бактыбек Нишанбай уулу, 7 канал, Баткен өкүлчүлүгү.